Ош-Исфана жолундағы қырсығы 3 адамдың өмірін алды. Қырғыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын түрмөгү менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Ош-Исфана жолунда унаа кырсыгынан 3 адам набыт кетти. Окуя эртең менен саат 7:30 болгонун патрулдук милициянын кызматынан билдирди. Маалыматка караганда Honda Step вагон менен Жигули сүзүшкөн. Авариянын кесепеттери жана мерт кеткендердин тек жайы такталып жатат. Күбөлөрдүн билдиргенине караганда Жигулини милиция кызматкери башкарып бараткан. Экинчи машинада 5 адам бара жаткан. Милиционер жана экинчи унаадагы окуя болгон жерден жан берген. Расмий эсеп боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда катталган жол кырсыктардын саны 5000ден ашып 700дөй киши набыт болду. Жаратылгандардын саны 8000ге чамалайт. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. 10 ноябрда Бишкекте жарандык активисттер менен суу кодекси талкууланып, анда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев биргелешкен сапар бүгүнкүгө белгиленгенин билдирген. Өткөн аптадагы жыйында тараптар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр боюнча мунаса таба алган эмес. Зилалиев мыйзам долбоорго каршы чыгып жаткандарды жеринде Давытов жана Ылсый мөңгүлөрүнүн абалы менен таанышып келүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү 3 окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо кумтөр кениндеги Давытов жана Ылсый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүүнү сунуштоодо. Жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын лидери кызматынан кеткен депутат Өмүрбек Бабанов өз чечиминин себебин түшүндүрдү. Айтымында Республика партиясы жана парламенттеги Республика Ата журт фракциясы штаттык режимде иштеп жатат. Шайлоо мыйзамдарын экономикалык жана социалдык саясатты өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун кыска мөөнөттө сунуш кылыш үчүн мурдагыдан да ыкчам жигердүү иштөөгө туура келет. Буга байланыштуу мен Республика Ата журт фракциясынын лидери кызматынан кеттим, дейт Өмүрбек Бабанов. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 15 октябрдагы президенттик шайлоодо атсалышып, жарышта экинчи болуп келген. Башкы прокуратура 4 ноябрда Бабанов менен башка адамдарга конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин жарыялаган. Учурда ал чет мамлекетте дин соолугун чыңдап жатканын айткан, бирок кайсы өлкөдө экенин тактаган эмес. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине коротулчу акчанын так суммасы аныктала элек. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Бюджеттен каралган каражаттын канчасы жумшалары жана арада маалым болорун айтты. Жакын арада маалым болорун айтты. 13 ноябрда финанс министри Адылбек Касымов жогорку кеңештин профилдик комитетине сүйлөп жатып, бюджеттин инаугурация үчүн 13 миллион сом каралганын билдирген. Бул маалымат агенттиги социалдык түйүндөрдө талкууга түшүп, нааразы пикирлер көбөйгөн. Жээнбековдун ант берүү аземи 24 ноябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Инаугурацияга чет өлкөлөрдөн жогорку кызматтагы расмий коноктор чакырылбай турганы кабарланган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтүп, Сооронбай Жээнбеков 50%дан ашуун добуш менен жеңип чыккан. 2018 жылы ажыга баруучуларды каттоо тартиби биометрикалык паспорттун негизинде жүргүзүлөт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кийинки жылдагы ажылык иштерине даярдыктарды көрө баштады. Ажылык иштерин электрондоштуруу максатында 2018 жылдан тарта ажылык сапарга баруучулар бир гана биометрикалык паспорт менен катталат деп айтылат маалыматта. Муфтият жана ажыга барам дегендерде биометрикалык паспорт алууга чакырат. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстан үчүн ажылык сапарга 4585 квота бөлүнгөн.
Улуттук банк бул айда 3-чү жолу долларды сатууга чыгарды. 13 ноябрда жалпысынан 2 миллион 250 миң долларлык интервенция жүргүзүлдү. Ага чейин 10 ноябрда 3 миллион 100 миң, 8 ноябрда 19 миллион 45 миң доллар саттыкка коюлган болчу. Улуттук банктын курсу боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 75 тыйын турат. 2015 жылы ноябрда доллар Кыргызстанда эң кымбат чекке жетип 75 сомго барган. Кийин арзандап отуруп, быйыл апрелде 67 сомго чейин төмөндөгөн. Июндун аягындан тарта кайра кымбаттай баштаган. Жакынкы күндөрү күйүүчү майга болгон таңкыстык жаралышы мүмкүн. Анткени бензиндин запасы 30, дизель 20 күнгө жетет. Мындай маалыматты Кыргызстандын Мунай ташуучулар бирлиги таратты. Өкмөт өкүлдөрү болсо чоочулууга негиз жоктугун билдирет. Учурда дизелди бажы төлөмүсүз өткөрүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эгер макулдашуулар жыйынтыгын берсе, күйүүчү май туруктуу баасында кармалып, тартыштык болбойт. Өлкөдө бензин жана дизелдик отундун баасы 60 тыйынга, кээ бир жерлерде 1 сомго жогорулады. Өткөн аптада кымбаттоолордун наркы 2 сом 50 тыйындан 3 сомго көтөрүлгөн. Ал эми литр менен санаганда айы 95, 43 сом 50 тыйын, айы 92, 41 сом, дизель 38 сомду түзүүдө. Күйүүчү майдын кымбатташына Казакстандагы мунайдын тартыштыгы себеп болууда. Сентябрдын аягынан баштап Казакстанда бензинге, 92 бензинге көп аябай чоң дефицит болду. Азыркы убакта дизелге чоң дефицит болуп атат. Ошондуктан Казак Республикасы көп объемдорду Россиядан алып кетип атышат. Ошондуктан Россиядагы нефтезаводдор өздөрүнүн баасын көтөрүп жатышат. Өкмөт бажы төлөмсүз Орусиядан күйүүчү май сатып алары күтүлүүдө. Эгер эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөр натыйжа берсе, дизель майыда өткөрмө бекеттерден акысы өтөт. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 1 миллион 200 миң күйүүчү майды түзөт. Быйыл 10 ай ичинде өлкөгө 818,7 миң тонна мунай кирип, анын 367,5 миң тоннасы ар кайсыл үлгүдөгү бензин, 451,2 миң тоннасы дизель болгон. Маалыматтын баарын биз өзүбүз койбойбуз да. Ошо нефтетрейлерде де чогултуп сага канча керек, ошолордон чогултуп алып туруп анан кийин кол коебуз. Ошон үчүн бул жерде ал маалымат балким көбүрөөк сураш керек болчу, бирок биз ошо өздөрүнүн алган маалымат менен койдук. Эгерде азыркы күндө жана индикативдик баланс менен коюлган ашып кетсек, анда Россия Федерациясы пошлина киргизгенге укугу бар. Баанын көтөрүлүшү дүйнөлүк рынокто нефтинин кымбатташына байланыштуу. Буга чейин Мунай ташуучулар бирлиги Казакстан аркылуу аткезчилик жол менен өткөн күйүүчү майларды айрым учурларда пайдаланып келишкен. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу бул тармакка чектөө кирип, көйгөй жаралууда. Мындан улам тиешелүү кызматтар жүктөлгөн милдеттерин так аткарып, өлкөнү бензин, дизель менен үзгүлтүксүз камсыздоосу зарыл. Дизелдик отун май болсо, былтыр кичине азыраак ошо киргизилип калыптыр да индикативдик планга. Бул жерден Казакстандан ай сайын 10 миң тоннага чейин аткезчилик жол менен кирип атканда, ошо 2 жылдан бери баягы ЭПК киргенден кийин жанагы бажы бир эмелер алынган да, посттар. Бирок Казакстан жанагы 7-8 жылдан бери бизге экспорт болбойт деп туруп, ошо аткезчилик жол менен, ошон үчүн жанагы нефтетрейдерлер официалдуу жол менен эмес, мындай бөлөк жол менен алып атканда 19 октябрдан тартып өлкөгө 40 миң тоннадан ашык дизель, 14 миң тонна бензин келген. Бирок керектөө бул көрсөткүчтөрдөн жогору болгондуктан кара майга болгон баа алдыңкы күндөрү көтөрүлүшү мүмкүн. Өкмөт бул тууралуу маалымат таратып, күйүүчү майга таңкыстык жаралбайт деп ишендирүүдө. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо 23 ноябрга белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, тиешелүү чечим 13 ноябрда кабыл алынды. 23 ноябрда шайлоону уюштуруу жана өткөрүү Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылды. 9 ноябрда жаңыдан шайланган Жалал Абад шаардык кеңешинин биринчи сессиясы болгон. Ага чейин шаардык кеңеш көп жолу жыйынга чогула алган эмес. 2016 жылдын 11 декабрында шайланган депутаттар мэр шайлоонун айланасында бириге албай, ушул жылдын апрель айында өзүн өзү тараткан болчу. 28 майда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүп, анда 6 партия жеңишке жетишкен. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Ынтымак Чекит KG сайтында окуй аласыздар. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Ушул сааттарга алынган акыркы маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.